Өмүрүмдө дагы ушунча физически иштеп көрбөгөн адам экенмин. Абдан оор болду. Чыгабыз, отелдерге барабыз, ошолордун ички эмелерин, финансылык жактарын аудитордук иш кылабыз. Доха биздин негизи эле Катар биздин Талас областынан кичүү экен да. Аянты боюнчачы. Азыр эште жүрсөм, сени кыргыз экениңди билишет. Сен Казакстан же Өзбекстан эмессиң, сен именно Кыргызстандан келген кыргыз кыз экениңди билишет. Менин эң чоң негизи максатым англис тилин үйрөнүү болчу, англис тилин кенен сүйлөшүп болчу. Аны кылдык, акырындап өз ордубузду да таптык Катардан. Аябай чоң отелдердин бири бул Шератон болуп эсептелинет. Андан Дохада. Катардагы эң биринчилерден болуп ачылган отель экен. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда биз Катар өлкөсүнүн Доха шаарындабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта биздин мекендешибиз Шератон отелдеринин аудит бөлүмүнүн жетекчиси Токтомбаева Дамира болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Дамир айым, кандайсыз, кандай турасыздар? Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан келдик. Бүгүн Катар өлкөсүнүн борбору болгон Доха шаарына. Бүгүнкү биздин чыгарылыш ушул бул жакта жашап аткан биздин мекендештерге арналат. Биринчи эле каарманыбыз сизсиз. Негизи эле бул жакка кантип келип калдыңыз? Анан бул жак менен кандай байланыш болуп калды? Анан буякта жашоо кандай? Азыр кайсы тармакта иштеп атасыз? Катарга куш келипсиздер. Рахмат, чакырып убактыңарды бөлүп, ушинтип интервью алып атканыңыздарга. Дамира Токтомбаева Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. Атасы Карыбек Токтомбаев, апасы Нургүл Молдоева. Үй бүлөдө 4 бир тууган. Мектепти ийгиликтүү аяктап, Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетинде окуп билим алган. Иш жолун Объектив гезитинин жарнама бөлүмүндө менеджер болуп иштеп баштап, жетекчиликке чейин жеткен. Кийин Hyundai Lift компаниясында бөлүм жетекчиси болуп эмгектенген. Чет өлкөдөн билим алып тажрыйба топтоо максатында 2017-жылы Катар мамлекетине келип, эл аралык Marriott компаниясынын Шератон отелинде эмгектене баштаган. Финансы тармагында көптөгөн тренингтерди өтүп, акыркы 3 жылдан бери Шератон, Алмасила, Ридс Карлтон, Shark Village 4 отелдерди камтыган ири эл аралык Marriott компаниясынын эсеп департаментинде ички аудитор болуп эмгектенет. Мен Дамира, Ысык Көл областынан Тоң районунун Баканбаев айылында туулуп өскөм. Ошол жактан орто мектепти аяктап, андан кийин баягы ата-энебиз билимге негизи басым жасаган адамдар. Анан ошо эл аралык университеттин экономика бизнесин аяктагам. Бишкекте эмгектенип жүрүп, негизи эле кичинекей чагыма мектепте окуп жүргөндө ушу англис тили мага кичине кыйыныраак болчу да. Баягы мугалимдерибиз дагы аябай күчтүү мугалимдер болгонда болсо дагы, бирок мага аябай англис тили аябай мындай жетишпегендей сезилчү да. Ар дайым анан курска өтүп атып, анан эң негизги максатым ошо англис тилин үйрөнүп алсамбы деген ой болчу да. Университетте окуп жүргөндө дагы курстарга барып жүрдүк, бирок мындай жакшы жылыш боло албады да. Катар өлкөсүнө негизи агентство аркылуу келип калдык. Агентстводан биз Бишкекте жакшы орундарда иштедик да. Андан кийин бияка болсо тапшырганда сен англискиң жетишпейт экен, бирок эми аракетиң бар экен, сени официант катары ала берелик деген сунуш келип калды. Андан ары ойлонуп, бери ойлонуп атып, мейли издедим. Бирок Дубайга баралык деп ниеттенип атканбыз. Кудайдын буйругу менен ушу Катарга келип калдык. Анан бул жакка келгенде дагы официант менен баштадык. Официант болуп иштедик. Анан кичине мындай оор болду. Ошол именно бир 2 жылдай аябай эле оор болду. Анткени ошол нерсени өзүңө кабыл алыш, өмүрүмдө дагы официант болуп иштеп көрбөптүрмүн, бирок келип официант болгонума баягы кичине оорураак болду, ошону кабыл алышка оорураак болду да. Бул нерсеси болсо, экинчи нерсеси болсо физически абдан оор болду. Өмүрүмдө дагы ушунча физически иштеп көрбөгөн адам экенмин. Абдан оор болду. Үчүнчүсү болсо тил.
баягы тил маселеси. Тил маселеси болгондо баягы ар башка культурадан адамдар бар, башка религиядан адамдар. Аң сезимдерибиз абдан башкача болгондуктан байланыштуу тил маселеси мага абдан баягы кыйынчылыктарды жаратты. Бирок баягы иштеп жүрө берип, өжөрлөнүп отуруп, баягы өжөрлөнгөндүн эмгектене берсең эле келет окшойт да. Анан эмгектенип отуруп эле, анан кийин бир позиция алдык, экинчи позицияга көтөрүлдүк. Анан ошонун ортосунда эле баягы Бишкектен бул жака учуп атканда бир кичине бир кыздар, ошо агентстводагы кыздар бир мотивация беришкен да. Дамира, сиз бара бериңиз, баргандан кийин өзүңүздү көрсөтсөңүз эле баягы эшиктер ачылат. Анан ошол мээме калып калганбы, Айтор бияка келип эле анан 9 айдан кийин эле эменин тренингдин эшигин кагып эле барсам, тиги тренингдеги директор күлүп атпайбы, канча болду келгениңе деп. Анан эми түшүнүп атам да, бирок амбициям чоң экен, бирок баягы англисчени билбейм да, жакшы сүйлөй албайм. Ошону деле араңдан зорго түшүндүрүп бердим, тренинг өткөрүп келип атат деп. Анан ал киши кайра жөнөттү, 1 жылдан кийин келдим. Анан 1 жылдан кийин келдим. Ошентип 3 жыл бою тренингден тренинг алдым. Ошо компаниянын Шератонун ичинен эле тренингден тренинг алдым. Дипломумду которуп колуна көрсөттүм. Анан баягы 3 жыл күткөндөн кийин анда да алышкан жок, бирок позиция берип койду. Мына эме Food and Beverage'ден, ресторандан позиция алдым, бирок которушкан жок. Ошентип иштеп жүрүп, баягы ковид болуп калды да, кризис убагында бир өйдөлдүү моменттер болду дагы. Мен Бишкекке кеттим. Бишкектен дагы кичине окшошпой койду окшойт. Баары деле бул жака келип алдык. Бул жака келгенде эле азыр Marriott эл аралык компаниясында 4 отель болот. Ошо 4 отельдин файнанс тарабында внутренний аудит болуп иштеп эмгектенип келатам. Акыркы 3 жылдан бери ошо внутренний аудит болуп иштеп келем. Сиз ошондо 2017-жылы келдиңиз, негизги келгенибиз 2017-жылы болот. Негизи эле ушул башында келгенде бул жакта Кыргызстан жөнүндө билчү эле, анан кыргыздар жөнүндө билчү эле, негизи эле арабтар кандай мамиле кылды сиздерге? Биз келгенде баягы анча көп эмес бекендештерибизди жолуктурдук. Анчалык азыркыдай бир 500-600 киши эмес болчу. Бирок келгенде бир кыздарды жолуктурдук. Биз экинчи поток экенбиз, ушу именно Шератондо. Кыргызстан десең билишпейт. Казакстан деп сурашат. Жок, бизде Кыргызстан, анан сүрөттөрдү көргөзө баштады. Эми ошол 2017-жылдан бери азыр эште жүрсөң, сени кыргыз экениңди билишет. Сен Казакстан же Өзбекстан эмессиң, сен именно Кыргызстандан келген кыргыз кызы экениңди билишет. Кыргыз кыздардын өзүнчө орду бар. Именно Катар жөнүндө айтайын, өзүнчө ордубуз бар. Анткени кыргыздын кыздары өжөр болот, анан намыскөй болобуз. Анан баягы айланып келип эле тартипке келебиз да. Ошо тартип мен оюмча, мен мындай жыйынтык боюнча, если мындай общий өйдөртөдөн карасак, биздин кыздар мындай тартипти жакшы сактап жүрөбүз да. Ошо кыргыз эми Катардын ичиндеги кыздарды айтам да. Көз ирмемдеп эсте аласызбы, кандайдыр бир учурлар болгон кезде кантип кыйналдыңыз, анан аябай эми ушундай учур болот да, кайра эле кетким келип калса кетем эле, кереги жок биякта иштебейм деген учур болду да. Ооба. Баягы эменди ресторан тармагында иштеп жүргөндө 25-30 шагтан кыласың. Ошентип айланып эле жүрө бересиң. Аябай айланып эле жүрө бересиң, колуңда поднос, ошону жыйнайсың, алып келесиң, анан үйгө келгенде бутуң кадимкидей баягы ооруп, шишип кетет. Анан ыйлайсың. Бирок баягы билбейм, башка адамдарда именно менде мындай кайра кайтып кетиш деген менде болгон эмес да. Анткени менин түпкү тамырымдагы целим, максатым бул файнанс болчу. Файнанста мен өзүмдүн баягы ата-энемдин окуткан, кандай эмгек менен, кандай трудность менен окутушкан да, ошол убагындачы ошону актагым келген бир сезимим бар болчу. Анан ошо файнанс целим файнанс болчу, ошого жетким келчү да. Ошону ойлоп эле баягы ичиндеги нерселер көп билинчү эмес. Анын ичинен баягы эле айланып келип эле тилге келебиз. Тил билбеген эмесинен, тил билбегендиктен
подставлять этип коюшат, баягы башка немелерчи. Анан какап эле түшүндүрө албай эле калып каласың. Ошондой болду ресторан тармагында иштеп жүргөндө. Файнанска келгенде, файнанстын өзүнүн оорчулуктарды болду. Аяктан эми несколько физически мындай баягы морально аябай абдан баягы оор болду да, абдан оор болду. Тренинг өтөсүң, окуйсуң, ал бир нерсе экен. Бирок иштеп баштаганда, баягы документация менен иштеп баштаганда так болушуң керек. Сен ошол ошибка кылгандардын ошибкасын текшере турган сенсиң, бирок сенин эмең баягы шансың жок да, ошибка кылбашың керек. Анда ответственность деген абдан чоң болду. Ошону мен аң сезиме жетпей эле ошол жака барып алгам да. Бирок 1,5 жылдай абдан кыйналдым. Андан кийин азыр уже эми кандай десем профессионал болуп калдык. Азыр эми мындай жакшы мындай экинчи позицияга өткөнгө даяр болуп калдык. Азыр эми оңой болуп калды. Бирок ичинде кадимкидей баягы физически даже мындай мээңде каның айланып атканың даже мындай билинчү да магачы отургандачы. Анан эртең менен 8-де барасың, кечинде 10-до кетесиң. Сага эч ким жардам бербейт. Сен өзүң келдиңби? Өзүң эми баягы доказывать этишиң керек. Ошол жака татыктуусуң, ошол жакта иштей аласың, ошону кылышың керек. Баягы андан кийин үйгө барасың, кичине ыйлайсың да кайра келесиң. 8-ден 10го чейин. Баягы өзүң келгенден кийин ошону алып жүрүшүң керек деген. Бул жактагы биздин жарандар, андан сырткары бул жакта иштеп аткан ушул биздин мекендештердин кызык болгон суроо да булчу. Бизден көп сурайт ушул негизи эле ушул Катарда, Дохада азыркы учурда айлык маянасы орточо канча? Анан башында кандай болчу, азыр канча? Анан дем алыш күндөрү кандай? Биз билгенден башкача болуш керек Кыргызстанга караганда. Сферага келсек, орточо маяна бир 1000 именно ресторан тармагына келсек бир 1000дин ары жагы бери жагы болот болуш керек, бирок доллар менен $1000 жетпейт болуш керек деп ойлойм. Андан кийин башка сфералар болсо $1000 өйдө болот эми в среднем. Ресторан, отель тараптарда администрацияда офисте иштегендер 2 күн дем алыш алышат, ал деген жума күнү, анан суббота күнү, ишемби күнү, жума, анан ишемби күнү. Башка тармактагылар алар өзлөрүнүн уже ичиндеги кандай эмеге жылышка жараша да, ошо ишке жараша выходной алышат. Значит, Катарда, Дохада жума күндөрү бул эс алуу күндөрү эсептелет экен да? Мусулман өлкө болгондугуна байланыштуу жума күнү, анан ишемби күнү дем алыш болуп эсептелет. Жуманын 1-күнү жекшемби. Сиздин жумушуңуз жөнүндө айта кеттиңиз. Анда эмесе ушул сиз иштеп аткан жумушка баралы, ошол жактан маегибизди улантсак. Өзүңүз айткандай эле бүгүн сиздин жумушуңузга келдик. Маегибизди сиздин жумуштан улантсак, Куш келипсиздер. Бул Marriott отелдерин кирген Sheraton отели. Бизде бул 440тан өйдө отель бар дүйнө жүзү боюнча. Анан ошол 440 отелдин ичиндеги бир аябай чоң отелдердин бири бул Sheraton болуп эсептелинет. Андан Дохада Катардагы эң биринчилерден болуп ачылган отель экен. 1978-жылы курулуп баштап 82-жылы ачылган экен. Анан бул жак катарлыктарга өзгөчө
өзгөчө маани бере турган, өзгөчө жер болуп эсептелинет экен. Анан катарлыктардын көбүнчөсү ушу жума, ишемби күндөрү келип эс алып кетишет бул жака. Анан абдан архитектурасы дагы абдан кооз, башкача салынган. Анан көп эле архитекторлор, дүйнө жүзү боюнча көп архитекторлор бул ишке алабыз деп чыгынышпаптыр. Анан бир кытайлык архитектор келип, анан ушундай сонун бир пирамида сыяктуу куруп отельди курушкан экен. Бул 5 жылдыздуу да, 5 жылдыздуу отель, 370 комната бар. Анда эмесе сиздин бөлмөңүзгө кире эле, сиз бул жерде кайсы жылдан бери эмгектенесиз? Мен 2017-жылдан бери ушул лоббиде келип официант болуп иштеп баштаганбыз. Мен абдан бир сонун күндөрүмдүн баардыгы ушул лоббиде өттү. Жакшы сүйүп, күйүп иштеген жерим ушул лобби болду деп эйм. Элдер менен баарлашып, жакшы күндөрдү ушул жактан өткөздүк. Биздин офиске куш келипсиздер. Marriott'тун мына буяктагы Ritz-Carlton, Shark, Alma-Silla'нын Sheraton'ду finance офиси. Булар филиалдар да? Мына Marriott'тун астындагы мына ушул 4 отелдин кластер файнансын биз караган офисибиз. Бул биздин офис. Hello. Good morning. Morning. Сиздин бөлмөңүз биякта, This is from TV, from Kyrgyzstan. People are shooting about me. Good morning. TV channel from in Kyrgyzstan. So from YouTube and TV channel as well. Yeah. So бул менин коллегаларым. Ушундай чоң бир офисте отурабыз. Бул болсо менин орун биякта. Ушул жакта отурам. 3 жылдан бери ушул жакта эмгектенип келем. Жакшы экен. Сиздин жумушуңуз негизи аудит болуп буларды контроль кыласыз да? Ооба, бизде айтып кеткендей эле ошо 4 отельди карайбыз. Ошо 4 отельдин внутренний аудитин ошо биякта 5 кишибиз, командада 5 кишибиз. Ошо 5 кишинин бирөөсү менмин. Ошо чыгабыз, отельдерге барабыз, ошолордун ички эмелерин, финансылык жактарын аудитордук иш кылабыз. Аудит деген бул эсеп китеп да? Эсеп китепти баягы текшерүү эң негизгиси максатыбыз ушу Marriott'тун политикасы менен, Sheraton'дун политикасы менен, Катардын политикасы менен, анан Катардын политикасы менен иштейбиз да. Ошонун эрежелери менен, ошонун баягы 1-2 деген эрежелери бар да, ошону так аткарышыбыз керек да. Биринчиден өзүн тааныштырып кетсе, анан кийин ошол сиздин коллегаңыз менен мына чогуу иштетип атыпсыңар, анан ушул биздин Дамира айым жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө билесиз, анан негизи эле кыргыздын ушул кыздары биякта кандай иштейт экен, бир коллективде иштеп, биздин жердешибиз жөнүндө кандай сөздөрдү айта аласыз? Can you just about yourself a little bit and what you can say about me and about my country? What do you know about us in general as a person, in Kyrgyz people? Hi, I'm Tina. I'm one of the colleague of Damira. I know Damira for over a year now, and I know she's from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is one of the beautiful countries I've known. I've never been, but I want to go there. Maybe not now, but soon. And Damira, as a person, she's a good person. She's a very diligent colleague. Every time she will pass by to my office saying good morning. She's a jolly person. She has a positive and she has a good vibes in the office. And she's very helpful also. Коллегам аты Тина, Филиппинден, 1 жылдан ашык чогуу иштейбиз. Чогуу иштейбиз. Дамиранын позитивный жактары абдан көп. Ар дайым ар бир таңда келип, мен офисиме келип, кутмаң таң деп жакшы сөздөрдү айтып кетет. Кыргызстан боюнча абдан, Кыргызстан аябай сулуу, кооз экенин билем. Анан кийин буюрса жакын арада баргым келет Кыргызстанга дейт. Кыргызстанга бир жолу баргысы келет экен. Thank you. Thank you so much. Thank you, Tina.
маегибиздин уландысында Дамир айым ушул Катар жөнүндө деле маалымат берип кетсеңиз, ушул Доха шаарында азыркы турган жерибиз жөнүндө, анан негизи эле туристтерге бай өлкө экен бул жак. Булар кантип байыды, кантип ушундай деңгээлге жетишти? Негизи эле маалымат берсеңиз ушу Доха шаары жөнүндө. Катарда негизи 3 миллиондон ашык население бар. Ал 3 миллиондун 80% тыштан келген резиденттер, андан кийин калган 20%-не чукул ошо өзүнүн катарлыктар, арабтар болот. Катар мамлекети, өлкө бул аябай тынч десек болот, аябай кооптуу десек болот. Түнчүндө деле, саат 2-де деле ушул жерге келип сейилдеп турабыз. Анан абдан кооз, анан абдан бат өнүккөн өлкөлөрдүн бирине кирет го деп ойлойм. Анткени биз 2017-жылы келгенде именно ушул жер болгону болсо мындай эски порт болчу. Азыр 4 жылдан бери ал реновейшн кылып, жаңы ушундай сонун кооз жерлерди мындай со скоростью света өнүгүп баратышат да. Абдан кооз жерлердин бири. Анан бул жак болсо, булар баягы түпкү тармарында деген жемчугту суунун астына кирип, ушундай аябай чоң эмгектерди кылып, анан суунун астынан кирип, ошо жемчугту алып чыгып, ошо жемчуг менен иштеген адамдар экен. Анан кийин ошол жемчугтун эң баягы бир локациясынын бири ушул тарап экен, Доха порт. Андан кийин баягы самолет келбейт, жол келбейт, көбүнчө баягы торгово-промышленный путь болсо, ушул именно ушу Доха порттон баягы кирип кеткен корабльдардын баары ушул жака токтошчу экен. Бул жактагы салык системасы, саламаттык сактоо системасы кандай экен? Анан жанагы камсыздоо жагы кандай экен? Ошолор жөнүндө эле айта кетсеңиз. Бул жери салык жагынан мен көп баягы информация бере албайм, анткени мен частный компанияда иштегендиктен менин страховкамды, менин баягы медицинский карточкамды бардыгы бир чоң компаниялар бардыгы чечип беришет. Ал жагын көп мындай информация биле албайт экенмин, бирок медицина жагы эгер государственный Ахмад Medical Corporation деген бар, ошол жактын мамлекеттик, ошол жактын карточкасынын ээси болсоңуз, орун ал очередь жетиш бул кичине убакыт талап кылат, бирок эси ошол очередке жетсең, бардыгы бекер болот. Бардыгы бекер болот дегеним, баягы кичинекей анализден баштап чоң операцияларга чейин бекер болот. Ошонун бардыгын камтып беришет. Негизи эле буякта уурулук, андан сырткары тоноп кетүү, аркы берки дагы башка кылмыштар көбүнчө болбойт экен, Жок, тоноп кетүү эч кандай уккан эмесмин. Анан мен дагы тоноп кетүү же урдап кетти деген нерселерди укпаптырмын дагы, өзүм дагы андай нерсеге калган эмесмин. Мисалга алсак, жөн эле ушинтип сейилдеп жүрүп эле сүрөткө түшүп же телефон, буюмдарыңызды коюп койсоңуз эч ким тийбейт. Эч ким келип согуп кетпейт, уруп кетпейт, сизге келип жаман сөз айтпайт, баягы баарыбыз башка 80% болгон менталитет башка, религия башка, түп тамырыбыз башка, кандай сферада өскөнбүз, социальный тарап, ар бир баягы түп тараптуу элдер чогулган, бирок ошентсе дагы бир закондун артынан акырын жүрө берген шаар болуш керек деп ойлойм да. Азыркы учурда дүйнө жүзү Кыргызстанга ачылып, жаштарга чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Анан биздин жаштар дүйнөнүн ар бир четине барганга мүмкүнчүлүгү бар. Илгери андай эмес болчу. Азыркы учурда ушул биздин чет өлкөгө чыгам деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Чет өлкөгө чыгып эмне кылыш керек, эмнени билиш керек? Эң негизгиси чет өлкөгө
чыгам десе дагы, чыкпайм десе дагы баягы биздин жаштарга бул азыр англис тил билиш, биздин орус тилди билебиз, кыргыз тилди билебиз. Англис тилин дагы орус тилди билгендей билишибиз керек да. Анан мектепте окуйбуз, университетте окуйбуз, дополнительный курстарга барабыз. Баягы аракеттенип эле ошол англис тилин, менин оюмча ошо четке чыгам десе, англис тилин өздөштүрүп алса, абдан эле оңой болот да башка өлкөгө баргандачы. Чыдамкай. Ага чейин бияка келем десе, башка өлкөгө чыгам десе, интернет тармагында көптөгөн сайттар бар. Оңой тапса болот. Бирок эмгектениш керек да, издениш керек. Изденип башка өлкөгө чыккандан кийин ошол өлкөнүн законуна, тартибине баш ийип анан чыдаш керек. Баягы башка өлкөгө чыккандан кийин жаш балдар, 20 жашта, 21, 19 жаштагы балдар келишип, баягы көпкө үйүнөн чыкпаганганбы же башка культурага түшүп калып, аябай мындай депрессия болушуп, анан бир 2-3 айдан кийин эле качып кетишет да, чыдабай. А бирок ошол 2-3 айдын ичинде сен мындай чоңойо түшөсүң, өзгөрөсүң, башка культураны көрөсүң, баягы любой нерсенин баягы ортосу болот го. Ошол ортосун кичине чыдамкайраак болуп, анан ошону өтүп кетсең, анан гана ийгиликке жетишесиң го деп ойлойм да. Анткени менин баягы опытыма караша, тажрыйбама жараша ушака келген балдардын баары кичине чыдабай анан качып кетишип атышат да. Дамира айым, биздин маегибиздин уландысында ушундай суроо бергим келип турат да. Сиз ушул жерге келип, чет өлкөдө иштеп, Катарда, Дохада өзүңүздүн кыялдарыңызга жетиштиңизби? Анан келечекте кандай кыялдарыңыз бар? Ооба. Эмнени максат кылып келсем, ошого жеттим. Азыркы убакта жеттим. Бирок адам экенбиз, андан ары дагы кетишибиз экенбиз, амбицияларды чоң коюшубуз керек экен. Менин эң чоң негизи максатым англис тилин үйрөнүү болчу, англис тилин кенен сүйлөшүп болчу, аны кылдык. Акырындап өз ордубузду да таптык Катардан. Эми мындан ары Кыргызстанга барып, жана айтып кеткендей эле өзүбүздүн тажрыйбабызды ошо Кыргызстандан бөлүшсөкпү дейбиз. Ушул жерлерди көрүп алып, сыртка чыгып, тазалыгын көрүп атасыздар, кандай өнүккөн өлкө экенин көрүп атасыздар. Биздин да өлкө, почему бы нет, биздин да өлкө ошого татыктуу. Биз да ошого татыктуубуз, ошо мына эми 1-2 жылдын ичинде биз дагы бул жактан тажрыйбаларды толук алып, Кыргызстанга барып, ушул алган тажрыйбабыз менен Кыргызстанды да өнүккөнгө бир кичине болсо да салымыбызды кошолу деген ниет, каалоолорубуз бар. Азыркы учурда ушул Доханы мисал алалы, ошол кандай өзгөрүүлөрдү, эгерде булар бизге ушул биздин өлкөгө алып келүү үчүн кандайдыр бир жаңы технологиялар болобу, же өзгөрүүлөрдү алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Анан негизи эле биздин ушул жакта жашап аткан мекендештер эмне жумуш менен алек биякта? Технология боюнча ар бир тармакта технологиялар өзүнчө дейлик, бирок биринчи очередь ошо биздин аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керекпи деп ойлойм да. Эң биринчиси жаштардын, дегеле бардык адамдардын аң сезими кичине мындай расширенныйраак карасакпы дейм да. Ошол эле медицина тармагында болобу, ошол эле окуу мектептеги направленияларды. Бул Катарда болсо биздин көбүнчө балдар, кыздарыбыз отель тармагында го деп ойлойм. Андан кийин салон тармагында, сулуулук салондорунда иштешет кыздарыбыз көбүнчөсү.
кээ бирлери бизнесин өзүнүн бизнесин ачып кеткен эжекелерибиз дагы бар. Эми биякта алыста жүргөндөн кийин сөзсүз биздин мекендештер менен чогуласыңар да анан интимаңар кандай, кайсы учурларда чогуласыңар, кандай байрамдайсыңар дегендей. Ооба, биздин Кыргызстандын комьюнитиси аябай күчтүү комьюнити, аябай мындай дружный комьюнити. Ошол жактагы активист кыздар бат-баттан эле жолугушууларды уюштуруп турушат, бат-баттан эле барып көрүшүп турабыз, элчилик дагы чакырып турушат. Ар бир майрамдарды чогуу өткөзгөнгө аракеттенип турабыз. Андан тышкары дагы балдар кыздар волейбол ойноп, ар бир ишемби күнү волейбол ойноп калышат. Айтор баягы комьюнити күчтүү. Күчтүү. Мисалы үчүн ошол Нооруз майрамдары, эгемендүүлүк күнү ошол учурда. Нооруз майрамы, эгемендүүлүк күнү, айттарда чогуу жолугуп калабыз. Акыркы жолугушуубуз ошол эле эгемендүү күндө элчиликтин офисинде чоң майрам болду да. Арабтар, негизи эле арабтар, ушу бизди жалдаган, ушул жакта жумушка жалдаган арабтар бияктагы бизге кандай мамиле кылат? Бизди кандайдый эл деп ойлойт? Анан биздин мисалы үчүн мен билгенден биздин жаштар аябай эмгекчил болот да, анан ошо башка индустар менен, пакистанецтер менен айырмачылыгы кандай? Кандай мамиле кылат? Ошол көп уккан комментариим биз кыргыздар боюнча өжөр болобуз. Анан эң эле патриот булардын көзүндө же биз өзүбүз ошондой адамдар болобузбу? Эң эле патриотсуңар дейт. Анан өжөрлүк менен айырмаланып турабыз го дейм. Бирок ордубуз бар, жана айтып кеткендей эле ордубуз бар. Сый, жакшы мындай сүрөтүбүз бар го деп ойлойм. Бизге болгон мамиле жакшы. Мамилеси абдан эле жакшы. Абдан эле жакшы. Бирок ошону дагы кармап туруш, ошо кийинки башка жаш улан кыздар келе турган болсо, ошо Катар мамлекетине ошо законду бузбай, түз жүрсөк эле ошол баягы ошол статусту кармап турушубуз керек да. Например, аны мен эле кылган жокмун, же эки кыз эле кылган жок, же эки бала эле кылган жок. Аны поколение келаткан, эжелерибиз, байкелерибиз, биз, андан бизден кийинкилер. Ошондуктан баягы ошол мен өзүм деле ойлобошум керек да бул жактан. Анткени сыртка чыктымбы, мен Дамира эмесмин, мен кыргызмын. Мен Кыргызстандын сүрөтүн, Кыргызстанды алып жүрүп атам. Ошондуктан биз дагы айтып калабыз, туура жолго түшкүлө. Туура жол болгондо баарыбыз эле жаш келебиз, баарыбыз эле жакшы ниет менен келебиз, бирок баарыбир деле баягы законду деле кармап койгон болду. Мыйзамдарды бузбай, Мыйзамды бияктын мыйзамдары кандай? Ошол жөнүндө деле айта кетиңиз. Биринчиси, спирттик ичимдиктери сатылбайт. Спирттик ичимдиктерин сатып алуу үчүн лицензия керек. Ал лицензияны алыш үчүн дагы бир топ документация чогултуш керек. Ал каякта иштейсиң, канча айлык аласың. Эң баягы мен келгендеги эмелер көчөгө, ушундай эле көчөгө чыкканда баягы мас абалында тамекини чеккенде дагы баягы көп паблик ареаларда болбойт. Тамекини да чеккен өз орундары болот. Тамекини дагы 18 жаштан ылдый сатылбайт. Тамеки дагы сатылганда баягы чоң молдордо эле сатылат. Баягы кичинекей немелерде сатылбайт. Эшке чыкканда баягы кийимиңди карашың керек. Кандай кийинип жүрөсүң, баягы ачык кийинип жүрөсүңбү, жабык кийинип жүрөсүңбү, айтор. Ошол эле эми мындай баягы үстүртөдөн алганда баягы обычный биздин жашообузга боло турчу нерселерди жазашыбыз керек да. Ошол эле кыз жигит кол кармашып жүрө албайт дегендей көчөдөнчү. Ушундай эмелерди билебиз. Өзгөчө суроо бергим келип турат. Азыркы биз турган жер бул искусственный деп айтылат да. Ушул жер жөнүндө деле айта кетсеңиз, биздин көрүүчүлөргө аябай кызыктуу да. Pearl
жана бир локациянын бирөөсү ушул жакка дагы баягы искусственный остров суунун үстүнө эле коюлган, суунун үстүнө эле курулган эмелер. Ушул жактан именно баягы жемчуг деп эдикпи, ошо жемчугдарды ушул жактан основная добыча жемчуга ушул жактан болчу экен да. Анын дагы особый приливы болчу экен, отливы болчу экен. Ошол жактан анан киргенде дагы баланча метр киришиң керек. Анан ошо жемчугду кармаганда дагы чыкпай калган адамдар көп болчу экен да. Ошол ошон үчүн Pearl деп, ошол Pearl area деп аталат экен да. Дамир айым, негизи эле азыр өзүңүз билгендей Кыргызстанда көп өзгөрүүлөр болуп атат, жакшы жаңылыктар болуп атат, алдыга кетип аткандай эле болуп атабыз да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Анан келечекте Кыргызстан кандай болот деп ойлойсуз? Келечекте Кыргызстанды бизге үмүтүбүз абдан чоң. Анткени абдан билимдүү, илимдүү жаштарыбыз бар. Ушу Кыргызстанды өнүктүрөлү деген кыргызстандыктар абдан көп. Ошондуктан келечектеги 10 жылда, 20 жылда ушу Катардан да ашып кетебиз деп ойлойм. Баягы Кыргыздын элдери абдан кичипейил, меймандос, анан аракетчил болобуз. Ошондуктан келечегибиз абдан чоң деп ойлойм. Учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берейин. Чоң рахмат, ошентип келип, бизди тартып, биздин кичине болсо да эмгегибизди, баягы кичине өсүп келаткан школьниктер көрүп калабы, студенттер көрүп калабы, ошолорго кичине болсо дагы мотивация болсун деп. Эң негизгиси ушул жака келип, иштеп, ушунун баардыгына чыдап турганда өзүң эле жалгыз эмессиң да, баягы биринчиден жараткандын буйругу, андан кийин негизгиси колдоо экен. Ата-энем, бир туугандарым, ата-энем менен бир туугандарымдын салымы абдан чоң, аларга да чоң рахмат. Бул жактан ушу Шератонго рахмат, ушу Мариотко рахмат. Баягы ачка калган жокпуз дегенби, баардыгы астыңа коюп берет, сен болгону гана чыдап ошол баягы ар кандай тоскоолдуктардан өтүп иштешиңе бүт шарттарды түзүп берет. Ошондуктан баягы чын дилим менен баардыгына рахмат. Дамир айым, сизге чоң рахмат. Ошол биздин мекендештер долбооруна катышып, кеп кеңешиңизди берип, бүгүнкү ушул биздин бул жакта Катар өлкөсүнүн Доха шаарында уюштурулган атайын мекендештерге арналган көрсөтүү үчүн катышканыңыз үчүн, анан биздин ушул долбоорубуздун атынан кичинекей белектерибиз бар. Ошолорду кабыл алып коюңуз. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушу мамлекет үчүн, эл үчүн алыста болсоңуз деле күйүп, жүрөгүңүздү ардап, эмгектенип жүрөсүз. Бар болуңуз. Мына биздин кичинекей белектерибиз, кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Ушун сиздердин да ишиңиздерге чоң ийгиликтер болсун. Чоң долбоорлорду алып барып жүрүпсүздөр, ошолорго ийгиликтер болсун. Рахмат.